Мен bir нерсени издеп тауып алдым. Азыр кара. Европада аял кишилерге жакшы сылык мамиле кылган эркекти джентльмен дейткен. Бизде аялыңа кичине эле мамиле кылып койгон, не дейт досторуң? Катыныңан корктуңбу дейт. Катын кулуу дейт тура. Досторуң маскалаганы эч нерсе эмес, өзүңүн апаң маскалайт го. Şu balamı gelinim okutуп алган окшойт bir болсо. Şu bir нерсе жетирип койгончо, bir нерсе ичирип койгон болчу. Şu gelin келгенде өзү түс жаккан эмес, бозурайып деп эле. Эч бир айтпайт да, молодец, мен балам келиним менен бактылуу бол дебейт да. Şu тирек bir болсо мен балам окутуп алды, чото үйгө келбей калды деп эле. Бирок мындай карап көрсөм, аял кишилер, силер ушул нерсеге өзүңөр күнөөлүү экенсиңер. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Аял кишилер, силер ушул нерсеге өзүңөр күнөөлүү экенсиңер. Эми биз эркектер бир жылда бир жолу болсо дагы гүл беребиз аялыбызга. Хотя бы туулган күндө тура, бир гүл, бир торт, бир шоколад бересиң. Ошону жөн эле рахмат деп алып жеп койбостон историяга киргизип коесуңар, Чык кетип сүрөткө мындай гүлдү кучактап, тортты алып, шоколадты тиштеп, анын үстүнө жазып, менин жубайым, жолдошум аябай жакшы, постоянно гүл берет дейт. Өзү бир жылда бир жолу гүл берет. Сизге рахмат, спасибо, мужонок деп жазып коет го. Жөн эле киргизип койбостон подружкаларын отметке кылып коет ана. Ичи күйүп өлсүн деп. Ол гүлдүн келиши нарагы вообще мазап өзүчү. Сиз мага өзү турмушка чыккандан бери эч нерсе берген эмессиз. Мен сизге чыккандан бери эч нерсе көрө элекмин деп. Алып бердим го деп. Уруш, жанжал болот, акыры келген гүл историяга киргенде биз баары дайым ушундай бактылуубуз деп эле. Нарагын эч ким билбейт. Подружкаларын отметке кылып коет, подружкалар алат дагы күйөөсүнө көрсөтөт. Мындан карасаң сенин досуң аялына ушинтиптир. Сен качан ошентесиң? Досуң жини келип сага чалат да, "Не катыныңан коркосуң?" Ошентип эле урушуп кете беребиз. Ошого айтам, туугандар, урматтуу аялдар, эптеп эле бир нерселерди историяга киргизе бербей, чындап жашайлычы. Чындап бактылуу болойлу. Мисалы үчүн аялдарды ойногон алып барасың го. Мен ойнотуп келдим, жүрөгүм сыгылды деп, боптур деп жетелеп машинага салып бир природага алып барасың. Природаны көрбейт, барып бир талдын түбүндө сүрөккө түшөт, суунун боюна сүрөккө түшөт, таштын үстүнө чыгып сүрөккө түшөт. Кайтып келатат. По-любому көзүндө телефонда. Природа жакты болсо, билбейм, көргөн жокмун дейт ана. Неге бардың деген адам жок да. Андан көрө телефонду алып коюп, чындап мына Кудай берген көзүбүз менен көрүп рахаттанып жашайлы. Рахмат. Анан мына эмне болду? Бирок мындай ойлонуп карап көрдүм андан кийин. Неге аял кишилерге биз тамашалаша беребиз, биз эркектер мындайбыз, аял кишилер түшүнбөйт дей беребиз го. Бирок мындай чын алып караганда, эркектерге караганда аял кишилер акылдуу болот. Мындай алып өзүңүздөр деле мындай карап көрсөңүздөр, эркектерге караганда кыз балдар тез жетилет, Чачын төрөлгөндө эле кыз бала тезирээк сүйлөйт, тезирээк басат. Боюнда болгондо деле тезирээк туулат го, мында 40 неделяга жетпей эле 38 неделяда туулуп коет го. Эркектер 40 неделя туулуш керек өз бала. 42-ге өтүп кетет го эркек бала. Аны дагы түшүп, зорго төрөлүп, кийин баспай, сүйлөбөй жүзөтөт го. Макул кичинебизди эстей албашыбыз мүмкүн. Мындай 4-5 класстагы убакытты эстесеңер, 4 класстагы кыздар балдарды уруп коет го. Мушташып кетсе жеңип коет, билесиңерби? 9 класска барганда кыздар бойго жетип калат. Андай башкача болуп, 11 класстын балдары менен сүйлөшө баштайт ана. Сүй темада болуп калат. Антип. Түнү 11 класстын баласы менен жолугуп, көчөдө жетелешип жүргөн убакта, ошол эле 9 класс кыздын классташы бир таякты минип алып, тыгыдык. Ойноп жүргөн болот да, жаш баладай. Тыгыдык. Классташын көрүп калган болсо өлдү да. Жөн сүйлөшүп жүрөткөндө өтүп кетпейт да. Кетип аткан жеринен, Айпер го мына! Мына 11 класстагы Нурбек мен таныдым. Ошончо таанып койбойт, мектепке барып общий жай берет го. Мына биздин класстагы Айпер бар го, 11 класстар менен сүйлөшүп атырдан деп. Таза бир нерсени кыйраткансың. Ал эми 11 класска барганда кыздар уже турмушка даярдана баштайт.
Турмушта даyadanып, нан жапканды үйрөнүп, тамак кылганды үйрөнүп, жигит тандап, мына менен сүйлөсөм, жак, бул мени эртең бага албайт. Мына менен сүйлөсөм, ошо кичине багышы мүмкүн го, бирок анча куну сулуу эмес деп эле тандап калат да. Ал ошол убакта 11-класс балдар 9-класс кыздар менен сүйлөшөт. Сүйлөшкөнүңөрдү эстейсиңерби? 9-класс кыздар менен сүйлөшкөнгө эстейсиңерби? Алло деп. Кыйын боласың. Алло. Ау. Не кылтасың? Отурам. Тамак жедиңби? Деп аласың го. Жок, жей элекмин. Тамак же, ата урушуп коем деп аласың ананы. 9-класс кыздын уруша турган өзүнүн ата-энеси бар го, туурабы? 9-класс кыз бир жака чыгып атса, өзү ата-энеси турат, бирок сүйүү да. Жигитине чалып, биз кыздар менен кафеге барайын деп атабыз, барып келе берейинби дейт. Десе бала, ата-энеңен сурасаң, деш жок да. Кимдер барат деп аласың го? Жалаң кыздар, хорошо, эртерээк кайт деп аласың го. Өзі бір сом пұл таппайсың. Өзі көшеге атаңа сұрап шығасың, дағы біреуінің қызына ертерек қайтайын деп алақ. Естесем күлкім келе береді мен. Неге ондай өкеміз деймін да. Бірақ бірле мен ошондай десем барды келе ошондай екен. Женги жоқ майкаларды ки өзінше көшеде кепкаларды мындай қылып içine платочканы байлап өзінше ең қиын боласың 11 класста. Қарап таң қалып. Бірақ мен өзімнің жаштығым қарап көрдім. Ошол нерсени ойлап жазып атып, өзүмүн жаштыгымды карасам, көпчүлүк эле эркектер кичинебизде өтө мыкач болот экенбиз, Азыр айта берем, ким ушул нерсени кылган болсо, күлөт башыңар керек. Мен мисалы үчүн ушундай адам элем да. Үйдө отуруп айта элем да. Азыркы балдар телефондон баш чыкпайт го, PUBG ойнойт, Free Fire, бир нерселерди PlayStation'да ойной берет го. Мен де биздин убакта андай нерсе жок болгон да. Көчөдө ойноп, ар нерселер. Жаныбарлар менен ойнойт элем менчи. Жаныбарлар мени көргөндөчү ажалды көргөндө качат да. Мышык тутуп алган болсом, куйругун майга малып өрттөп берет турган кишини элем да мен. Мышык няу деген боюнча саманканага кирип, саманкананы өрттөп берет. Ким өрттөдү десе, билбейм деп жүрө бересиң. Тоғым, мен жыландан коркпойт элем, жыландан. Жылан кармалап турган болсом, оозунан насыбай салып коет элем. Bir üstlük nasıl salıp turup, oğuzunu tut, kımçıp dursan, жылан бечара söyley almaya kalat. Tomulon. Özü baylanıp kalat bundan tomulonu. Günde tutup, günde oğuzundan nasıl salıp görüm. Akırı jana жылан nasıl ekenge yürüyün oldu, Mektepke ketip olsam, deyt. Жылан? Kolu жоқ da kuyruğu menen. Үйреніп қалып Сілерде ушундай нерсе барбы жокпу билбейм, бизде бар эле, биздин айылда болгондо жарганат бар го, жарганат. Ал бечара күндүзү уктайт, түнү учат го. Жарганат уктап аткан жеринен таяк менен уруп түшүрүп, канатын кыркып, очкиге шыйпап, очкиге. Мындай тагат элем. Силер билбейт окшойсуңар, бизде чоңдар айтат эле. Жарганаттын канын очкиге шыйпап, мындай кылсаң кыздар жылаңач көрүнөт дечи эле. Мен жинді ошоға ишенет элем да мен муну. Жөн эле бечара путу менен асылып турган таяк алып мен. Алып канатын кыркып, очкиге шап, мындай кылсаң боз болуп эч нерсе көрүнбөйт. Бул жарганат чоңой эле окшойт деп, наркы жарганат бар. Жинди эле болгон экен деп коем. Биз чозмо дейт эле. Силерде камелек дейсиңерби? Рогатка. Камелек, Чозмо. Чозуп туруп чыгып атасың го. Таранчы өлтүрөт элем ошо менен. Таранчы өлтүрүп алсам, ал башын жулуп, чозмонун башына, рогатканын башына шыбап, кийинки таранчынын башына тийсин деп. Маньяк эле болгон экен деп коем да. Кумурска бар го, кара кумурска, сары кумурска бар. Кара кумурска менен сары кумурсканы мушташтырып ойнойт элем, Көчөдө кетип бир кара кумурска көрүп калган болсам, опа. Алып сары кумурска издеп, тауып бир жерден экөөнү мушташтырат элем. Кара кумурсканы кыргыз дейт элем. Себеби мээнет кеч го. Мээнет кылып буудайлар бир нерселер ташып. Сары кумурсканы орус дейт элем, иштебейт го. Жөн эле чукап жүрөт. Экөөнү уруштуруп отурсаң,
қара құмырсқа жеңілейін деп жатқан болса сары құмырсқаны өлтіріп қойды. Бұл жиып қалады. Қара құмырсқаны алып чемпион деп қайда апарып үйіне тастап қойсын. Бешара менет қылып будай ташып жатқан жерден нарық алып тікш қайран төле көтеріліп жүре береді. Мұят болса да ауқашы мүмкін, бірақ айтып қойырын. Иттер көшеде жүре береді көп болып. Қолтықты ашып жүріп, құшақты ашып қойған иттер бар ғой. Жүз айта албайтам да. Өзін сүйген абдан қатты құшақты алады ғой. Құшақты ашып тұрған жерін ортасына таяқ менен хида! Шындай жинді болған мен. Ең назик жер білесіңер алын жер, ит бешара, нарақ барып, мені қарап. Тілі жоқ та. Тілі болса сөгінсі керек. Жоман мұқа жолған екен деп қойым, қой бағам да. Құйрығы чоң қошқалар арқым да, бұлқылдап баса. Ошоларды сәкіріп тұрып, мен оладылам. Құйрығы чоң қошқаларға мен еш сон да, менсең. Құйрығы чоң да. Мұндам, опар көтеріп береді. Құйрығы жерге тин деп барып тұрып, көтеріп тағананан қара, жойдан. Чоң да. Көтеріп өтілі. Азыр ошындай чоң құйрықтарды инстаграмдан көртабыз десең. Аны да аялыңан бекітіп көресің, Инстаграмдан нені көп көрсең, ошол лентаға шығып қалар еді. Аялым телефон алып. Шындай қыздарды көресіз бе? Сыр бербестен, мен емес дейсің. Сенің телефоның ғой, қандай сен көрбейсің? Қалбек көреді дейсің. Сен телефоныңда Қалбек неге көрсін десе. Просто Қалбек өзінің аялынан қорқыды да. Шоға менікінен көреді деп қойсың. Ептеп шылт айта бересің да. Ошаға азыр ойланып көйім да. Егерде ошол жануарлар, туағым, Құдай өзі кешірсін. Çoğulup gelip bir til girip sotqa arız jasa turgan bolsa bir 4500 жылға қамалып кетсең керек менше. Алардыкы эч нерсе эмес. Мен эшекти айта элекмин аны. Эшек себебинен жазбасын да. Же актана албайсың, же айта албайсың. Сен кылдың го? Атаңа барып милицияға түшүп калдым. Не кылдың? Эшек жазып кетти деп айта албайсың. Ошо ойланып коем, кайра жатып калдым. Кудай өзү кечирсин. Эми жаштыгыбызда бир шок болду, ошондой нерселер кылган экенбиз. Азыр эми бирок мындай карап көрсөңөр, ал кой мейли жаныбар. Азыр туугандар ушундай адамдар болот. Адамдардын жанын орутуп коёт. Адамдардын көңүлүн орутуп коёбуз. Адамдарга көп зыян кылып коёбуз. Жакшы иш эмес. Биз кыргыздар туугандар мусулман калкпыз, туурабы? Мусулман калкпыз. Бирок жашообуз мусулманча болбой калды. Өлгөндө эле мусулман кылып көмүп коебуз, атак калган Европа болуп кетти. Ошого айтайын, мусулманча жашайлы. Бири-бирибизди сыйлайлы.